بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы Аллахка, пайгамбарга баш ийүү. Жашообузда дүниелік жана ахиреттик иштерге жетекчилик кылгандарга баш ийүү жөнүндө. Аллах өз аятында "Estağfurullah billah, ya eyyuhellezine amanu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum sadaqallahul azim." Ey iman keltirgen bendelerim deyt Allah. Ati'ullah, Allah'a baş iygile dedi. Bul degeni сөзсүз түрдө Куранга амал кылып жашагыла деген түшүнүк. Атиуллах, Аллахка баш ийгиле. Аллах өзү айтып жатат: "Менин буйругумду аткарып, мен тыйгандан тыйылгыла" dedi. Ва атиур расул, Аллахтын элчиси болгон пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга баш ийгиле. Тагыраагы дал ошол пайгамбарыңардын сүннөтүн карманып жашагыла. Ва улил амри минкум, силердин дүниелік ишиңерге жетекчилик кылган падышаңарга жетекчиңерге, ахиреттик ишиңерге көзөмөл кылып көрсөтмө берген уламаларга баш ийгиле дейт. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayrun wa ahsanu ta'wila sadaqallahul azim. Эгерде силер бир маселе жөнүндө талашып тартышып калсаңар, керек болсо 2-3 топко бөлүнүп калсаңар, бирөөлөр туура дейт, бирөөлөр туура эмес дейт, бирөөлөр ортолукту кабыл алат. Айтор ушундай. Ушундай болуп атпайбы? Эгер силер талашып тартышып калсаңар, анда ал талашыңарды дейт. Ошо силер чече албай аткан маселеңерди руддуху илаллах, Аллахтын китебине кайтаргыла. Аллахтын китебин барактагыла, тактык ошол жерден чыгат. Вар расул, пайгамбарыңардын сүннөтүнө, хадисине кайтаргыла. Ошол жерге кайтып келгиле, ошону барактагыла. Талашыңар ушул 2 китептен чыгат. Кур'ан менен хадистен чыгат. Ошол жерден такталат, чечилет деп атат. Качан ин кунтум ту'минуна биллахи вал яумил ахир, эгерде силер Аллахтын бир жана бар экенине, ахирет күнүнүн болоруна анык ыйман келтирип ишенсеңер, анда талашып тартышыңарды чечиш үчүн, бир нукка түшүп ынтымакка келиш үчүн силер алгач Аллахтын китеби болгон Кур'анга, пайгамбардын сүннөтү болгон хадиске жыйналгыла. Залик, дал ушинтип ушул 2 китепти барактап ошого баш багышыңардын өзү эң мыкты жана эң көркөм көрсөтмө. Мындан башка көрсөтмө жок силерге. Бирөө айтыптыр, анан тигилер дептир, анан Европа азыр ушинтип жашап атпайбы, анан батыш, анан чыгыш деп 2 жакты салаңдап карай бербе. Жашооңду оңдойм десең дагы, ынтымакка келем десең дагы, ортодогу бүдөмүк талаш тартышты биротоло жок кылып ынтымакка келем десең, анда Аллахтын китеби болгон Кур'анга, пайгамбардын сүннөтү болгон хадиске кайт. Ушунун өзү Аллахка баш ийүү жана пайгамбарга баш ийүү болуп эсептелет. Бирок баш ийүү кандай жерлерде? Абдуллах ибн Аббас риваят кылат. Имам Бухари, Сахих Бухариде болгон хадисте. Мынабул аят Худафат ибн Кайс ибн Ади деген бир инсан тууралуу түшкөн. إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية. Пайгамбар ушул Абдуллах ибн Худафаны бир чоң кошун менен, армия менен бир тарапка жөнөттү. Качан гана алар бир жерге эс алып, сапарыбызды дагы улантабыз деп бир жерге конушканда,
ошол чоң кошуундун жетекчиси болгон Абдуллах ибн Хузафа فأمرهم يوما أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا ففعلوا. Отун жыйнагыла деди. Аябай көп отун жыйнашты. Эми ар бир жоокер 1-2ден алып келгенде деле үймөктөлгөн отун пайда болду. Аны күйгүзүштү. Күйгүзгүлө деди эле, күйгүзүштү. Отун алоолонуп аябай катуу күйдү. ثم أمرهم أن يدخلوها محتجا عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. Эми мына күйүп аткан отко киресиңер деди. Караң. Мына күйүп аткан отко киришиңер керек. Коркпой кире бергиле. Кыжырат болбогула, тайманбас жок. Кайтмай жок. Киришиңер керек өзүңөр жаккан отко. Анткени менин сөзүм сөз. Анткени ким бир кошуундун жетекчисине, амирине башыйса, ал пайгамбарга башыйген менен бирдей. Ким кошуундун амирине башыйбей койсо, ал пайгамбарга тоң моюндук кылгандай. Андыктан бүгүн менин буйругума башыйып киресиңер деди. Фалам ястажибу ла. Армия, кой акылга келели. Азыр кирсек куйгулан өлүп калабыз. Өзүбүздү мындай бир акылды иштетип, мындан бир айланып өтөлү, бир кеп кеңешели деп, эч кимеси көнбөй кирбей койду. Вакалу ла, анан баары бир оздон иннама аманна ва асламна линанжуа минан нар. Факейфа нуазибу анфусана биха. Өзү биз негизи Аллахтын бир жана бар экенине, акыр замандын пайгамбары болуп жөнөтүлгөн Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жана ага түшүрүлгөн Кур'анга ушу тозок отунан кутулуу үчүн ыйман келтирдик. Анан ыйман келтиргенден кийин эми өзүбүз от жагып алып ошого куйкылап өлөбүзбү? Бул эмне дегендик? Мында кичине акыл тайкылык болуп атат. Өзүбүздү кармайлы, коюң жетекчи, коюң амир, андай кылбаң деп эч кимиси башыйбай койду. Качан гана армия өз ишин бүтүрүп Мадинага келгенден кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бул иш жеткирилди. Пайгамбарыбыз мындай деди: "Лау дахалуха ма харажу минха." Туура, кошун туура айтыптыр. Армия туура айтыптыр, аскерлер. Эгерде тобокел деп туруп баары биринин артынан экинчиси ээрчип отко кирип кеткенде, бирөөсү да тирүү чыкмак эмес, ал жерден өлмөк. Андыктан деди, иннама таа фил ма'руф, жетекчиге башы иш, ал сооптуу жакшы иштерге буйруса башы иш бар деди. Караң, жетекчиге качан башы ийилет десе, сооптуу иштерде, күнөөдөн кайтара турган иштерде, кой бул арам, ичпе, чекпе, урдаба десе башы иш керек. Туптуура айтасың, мен урдабайм деп. Намаз оку, мечитке жүр десе, анда ага башы иш керек. Анткени ал жакшылык ишке буйруп атат. Ма'руф, шариатта жасоого толук уруксат берилген ишке буйруса, демек ал учурда ошол жетекчиге башы иш керек. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз айтты: "Ас-сам ва таа хаккун алал мар'ил муслим фима ахаб ва карих, ма лам ю'мар би ма'сия." Эгерде бир жетекчи сизди арам ишке буйрубай өз жетекчилигинде жакшы эле иштерге жөндөп, багыт берип сизди буйруп жаткан болсо, ас-сам биринчиден кулак салуу бар, ваттаа моюн сунулуш керек деди. Ага кулак да салас, баш да ийес, кыйшайуу жок. Анткени ал эч бир арам ишке буйрубады. Дал ошол учурда хаккун алал мар'ил муслим, ар бир мусулмандын ошол жетекчиге баш ийүүсү милдет, важип. Фа иза умира би ма'сия, эгерде ал жетекчи өз колундагы, карамагындагы адамдарды күнөөлүү ишке, арам ишке буйруп жатса, фала сама алейхи ва ла таата, ага кулак да төшөлбөйт, ага баш да ийилбейт. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Ман ра'a мин амирихи шай'ан якраху",
Kim özünün jetekçisinen şariatga dal kelbegen öte jirkeniştүү bir jaman işti baykap kalsa. Sizin jetekçigiz, sizin başçınız şariatga dal kelbegen jaman iş menen alek. Аны siz baykadınız. Felyasbir aleyhi. Sabır kılıp dura tursun. Ha degende ele betten alıp ele sen mındaysın, sen tigindeysin dep çappasın. Felyasbir. Sabır kılıp dura tursun. فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَ شِبْرًا فَيَمُتْ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةَ جَاهِلِيَّ. Al jetekçinin oşol jasap jatkan işin ile anın betine tutup boldu. Men buga baş iýbeymin. Men din menen jaşaymın. Men Kur'an menen jaşaymın. Devle andan baş tartıp çıkıp kete turgan bolsa, demek al jamaattan uzagan bolat, jamaattan üzülüp çıkkan bolat. Demek üzülüp çıkkan insan al jahil nadanlık ölüm menen ölöt. Жаңылбаган жак мүдүрүлбөгөн туяк болбойт деп атат. Кичине сабыр кылып, акырындык менен бал тилге салып, ушул сиздин ушул деңгээлиңизге жарашпай атат да. Муну сиздин жетекчилигиңиз өзү өтө мыкты, анан муну ишиңиз кичине ушул сизге бир карата калып келе турган болуп атат да. Деп данышмандык хикмат менен хикматка салып ошону айтып жүрүп, токтот, фалияспыр, сабыр кыл деп атат. Дароо эле ал жерде чаң-чуң деп эле чыгып кетпе деген түшүнүк. Ушунун өзү дагы ошол жетекчиге баш ийүүгө кошулат деп атат. Анткени ал жерде ынтымак бар. Эң негизгиси ынтымакты сактап калыш керек. Жогору жакта атиуллах, Аллахка баш ийгиле деди. Аллахка баш ийгиле дегени иттабиу китаба, Аллахтын китеби болгон Кур'анды ээрчигиле. Кур'анды ээрчигиле. Кур'анда эмне адал десе, аны адал деп билгиле, чычаламай жок. Ой, bizde мындай эле, биздин бабаларда мындай эле. Жок. Ошо бабаларыбызды дагы Аллах өзү жараткан. Иттабиу китаба, атиуллах, Аллахка баш ийгиле деген Аллах түшүргөн китебине ээрчигиле. Аллахтын китеби болгон Кур'ан ичинде эмне адал болсо, аны адал деп жашагыла. Эмне арам болсо, аны арам деп билгиле. Ва атиур расул, пайгамбарга баш ийгиле деди. Пайгамбарга баш ийгиле дегени силер өнүккөн доордо, өнүккөн технологиянын ичинде, өнүккөн элдин арасында жашап жатсаңар дагы пайгамбардын сүннөтүн жүзөгө ашыргыла. Ушуну жасасам, мына жерде кандай болуп калат экен дебе, анткени заман канчалык өйдөлөгөсүн, баары бир сүннөттөн бир канча даража ылдый турат. Сүннөттөн бир канча даража ылдый турат. Аллах жана анын элчиси болгон пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү жана буйругу жана тыюусу технологиялардын бүт бардыгын артта калтырат. Пайгамбарыңардын сүннөтүн ээрчип жашагыла. Андан кийин ва улил амри минкум, силердин дүниелік ишиңерде жетекчилик кылган падышаңарга, диндик, ахиреттик ишиңерге жетекчилик кылып көрсөтмө берген устаздарга, алымдарга баш ийгиле деди. Сөзсүз түрдө баш ийгиле. Аллахка күнөө боло турган, Аллахка күнөөкөр боло турган иште, Аллахка күнөөкөр боло турган иште эч качан адамзатка баш ийилбейт. Түшүнүктүү кылып айтайын. Жаратуучуга күнөөкөр боло турган иште жарандарга эч качан баш ийилбейт. Анда кантебиз? Анда биз Кур'анды барактап көрөлү. Барактаганга чамаңыз жетпейт. Анткени сиз аны которо албайсыз, түшүнбөйсүз. Анда пайгамбардын хадисине баш багып көрөлү. Аны барактасаңыз да чыгара албайсыз. Аллахтын мээримдүүлүгүн караң. Ошо биздин сабатсыздыгы билгендик үчүн анан эки китептен тең тапканга чамаң жетпей атабы, түшүнбөй атасыңбы? Ва улил амри минкум, сенин же дүниелік, же ахиреттик ишиңе жетекчилик кылып көрсөтмө берген, өз тилинде сүйлөгөн устаздарға баш ий деп атат. Ошолор чечип берет. Кала Сахл ибн Абдилlah. Сахл ибн Абдилlah мындай дейт. لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء. Өзү
өз падышасы менен өз өлкөсүндөгү аалымдарын сыйлаган эл дайым жыргалчылыкта гана жашайт. Бардарчылыкта, бакубат турмушта жашайт дейт. Дагы кайталайм. Өз падышасын жана өз чөлкөмүндөгү өзүнө замандаш болуп жашап жаткан жана өзүнөн мурдагы өтүп кеткен, алтын муун болуп өтүп кеткен аалымдарга баш ийүүсүндө, демек ошол инсандын жеке өзүндө дагы, ошол баш ийген элде дагы тынчтык, бардарчылык, бакубат турмуш бар. Фаин азаму хазайн, эгерде алар ушул өз падышасы менен ахиреттик иштерине жетекчилик кылган аалымдарын эгерде азаму сыйлап урматташса, аслахаллаху дуньяхум ва ухрахум. Аллах дал ошол өлкөнүн жарандарынын дүниелик ишин дагы бир жөнгө салып коет. Ва ухрахум, алардын ахиреттик ишин дагы өздөрүнүн көзүнө жана денесине жеңил кылып көрсөтүп коет. Чын, анча-мынча жерде азыр мына кыш куроо кирип калды. Кыш, суук, анча-мынчалардын үйүндө шарт жок. Кумган менен муздак суу же жылытылган суу сыртта дарат алып аткан инсан шарттуу үйдө жашап, терезесинен мынтип жагын таянып, эмне эле убара болот ошол. Bir günde 5 mal жуунат, шалпылдатып. Жатпайсыңбы мага ошоп? Деп биздин эң жеңил алып жаткан даратыбыз аларга өтө оор жана түйшүк. А бул муздак сууга дарат алып аткан инсан ал эмнеден ушинтип атат десе, анткени ал аалымдарын сыйлайт, падышасынын сөзүнө баш ийет, Аллахка баш ийет, пайгамбарына баш ийет, Кур'анды ээрчийт, сүннөттү ээрчийт. Дал ошол себептүү Аллах Таала анын дүниелик ишин дагы жөнгө салып коет. Тартиптештирип, иреттеп. Ахиреттик ишин дагы, ахиреттик деген ахиретке эң мыкты азык болуучу иштеринин бүт баарын көзүнө жеңил кылып көрсөтүп коет. Ал үчүн муздак сууга дарат алуу, же таңга маал мечитке келүү, же жаан, же тайгак, же кар жаап атканда деле, же караңгы түндө жамаатка келүү ал үчүн жыргал. Ва ин истахафу бихазайн, эгерде жарандар же жеке адам ушул эки инсанды төмөн санаса, кол шилдеп тоготпосо жана кордосо, же каяш айтып келекелеп мыскылдаса, кимди? Падыша менен аалымдарды. Фасадат дуньяхум ва ухрахум. Аллах алардын дүниелик ишин дагы, ахиреттик ишин дагы чачкын кылып коет. Фасадат деген ушунчалык бузуп коет. Дүниелик иши дагы ушунчалык чачкын, ухрахум алардын ахиретке алып бара турган, камылга кыла турган иши дагы өтө чачкын болот. Канчалык намаз окуса дагы анын жүрөгү баягыдай эле кара так боюнча. Канчалык даават укса деле, канчалык тилават кылса деле, анда баары бир нерсе кемдей. Эмнеге? Анткени ал дал ошол жүрөгүнө азык болуп кире турган хадисти айткан устаздарды келекелеп, мыскылдап, сыйлабагандыгы үчүн. Дүниелик иши эмнеге мындай чачкан? Анткени ал өзүнүн жашап жаткан өлкөсүндөгү падышаны сыйлабагандыгы үчүн. Аллах өз аятында стаъуду билlah: "Ва ма кана ли муъминин ва ла муъминатин иза қада Аллаху ва расулуху амран ан якуна лахумул хияра мин амрихим, ва ман яъси Аллаха ва расулаху фақад ضل ضلالا мубина." Садақаллахул азим. Эгерде Аллах бир ишке буйруп же тыйса, жана анын элчиси бир ишке буйруп жана тыйса, Аллахтын жана пайгамбардын буйругу менен тыюусун момун эркек жана момун аялдар тандап аткарууга таптакыр укугу жок. Мен мунаны алып барайын, мунаны азыр жасап бере турайын деп тандоого укугу жок. Аллах эмнеге буйруса аткарабыз, эмнеден тыйса тыйылабыз. Ал эми ким ушул жерде бул мен азыр ишиме анча болбойт экен, мен эми мындай коомчулукта иштеп атам, ошого намаз эми мен ойлойм, пенсия чыккандан кийин окуйм деген оюм бар деген анча-мынча адамдар бар. Ким ошентип Алланын буйругун артка насыя кылып,
тоң мойынды кылып кечендете берсе, демек ал Аллахка баш ийбеди жана пайгамбарга баш ийбеди. Демек булардын бүт бардыгы ачык, айкын азгырылып адашууда. Булар нак азгырыктын тоңгойуна түшүп калды деп атат. Аллах эмнеге буйруса аткарышыбыз керек. Аллах эмнеге буйруса аткарышыбыз керек. Намаз дедиби? Намаз. Орозо дедиби? Орозо. Зекет дедиби? Аны беришибиз керек. Тыйыл дедиби? Арактан тыйылышыбыз керек. Эми мындай болуп атат да. Ал өзү чоң иш иштеген министр дейт бирөө. Барбасам, ушу тоюна барбасам көңүл ооруп калат го, ара коюп атат бирок билип эле турам. Анан акыры сураштырсам, ошо биздин отура турган столго ара койбойт экен. Ошонучта жакшы болуп атат да, деп кетип бартат бул. Бул кетип бартат ошол. А пайгамбар айтканда, арак ичилип жаткан дасторкондун арак ичилбеген тарабына да отурбагын, эгерде сен Аллахка жана анын элчисине иман келтирген болсоң жана баш ийсең деп атат. Караң. Аллах арактан тыйдыбы болду, барба ошол. Ошол имараттын ичине кирбе. Худаң менен ал жетекчиңдин ыраазычылыгынан, алардын көңүлүнөн Аллахтын ыраазычылыгы өйдө туруш керек. Эгерде биз ээрчийбиз десек, азыр биз мыйзамдарга дагы, анча-мынча нерселерге дагы Европаны мисал кылабыз. Мунтип атпайбы, тигинтип атпайбы деп. Жашообузга дагы ошентебиз. Аллах өз аятында айтты: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kaseera." Sadaqallahu azim. Аллахтын мээриминен үмүтү бар. Ахирет күндө бейишке киришинен эң мыкты үмүткөр, Алланы эң көп зикир кылган инсандар булар үчүн ушулар. Угуп койгула, дал ушундай инсандар үчүн Аллахтын элчиси болгон пайгамбарда силерге жетерлик өзү үлгү өрнөк бар. Негизи өзү пайгамбардан ким үлгү ала алат, ким ээрчий алат пайгамбарды деп атат. Пайгамбардын изинен ким баса алат, ким анын сүннөт менен жашай алат, ушул сүннөт деп айта алат, коркпой. Бул сүннөт, сен күлбө, бул сүннөт деп ким айта алат десе, Алланын мээриминен үмүткөр, ахирет күндө бейиштен үмүткөр, анан Алланы көп зикир кылып, тилин Аллахтын аты менен нымдаштырып жашап жүргөн инсан пайгамбардын изи менен баса алат, аны кумир тута алат. Биз кайсы бир футболистти, кайсы бир миллиардерди, кайсы бир шахматистти, кайсы бир ырчыны кумир тутпайбыз. Мына боксер мусулман болгон, карачы ошонун башыгы жагат. Ал мусулман болду. Сен дейле мусулман болду. Сен андан мыкты мусулман эмес белең, ал жакында мусулман болду. Бир футболист бир гол киргизип, сажда кыла койсо көзүңө жаш келет. Ой, ай, саждасын кара деп. А сен көп сажда кылып атпайсыңбы караганда? Ал бир жолу сажда кылды. Эрежесиз эртайм матчка чыгып ал бириңтин ичинде. Эки мусулман урушуп атат. Бирөөсүн бирөө маңкасын агызды, жата калып сажда кылып атат. Ал мусулманды жеңгендиги үчүн сажда кылып атат. Ушул да үлгүбү? Ушул да үлгүбү? Ва кала саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Куллу уммати ядхулуна аль-жанна илля ман аба." Пайгамбарыбыз айтты: "Үммөтүмдүн дээрлик бар бейишке кирет. Илля ман аба, баш ийбегендеринен башкасы. Баш ийбегендери гана кире албай калат" деди. Бул дегени илля ман аба, көнбөй койгондору, макул болбой койгондору бейишке кирбейт деди. Караң эми, хадиске карасаңыз. Куллу уммати ядхулуна аль-жанна илля ман аба. Үммөттөрүмдүн макул болбой койгондорунан башкасынын баары бейишке кирет деди. Калу: "Ва ман я'ба я Расулаллах?" О Аллахтын элчиси, айтыңызчы, бейишке кирүүгө ким макул болбой койду өзү? Ошону айтыңызчы, ким макул болбойт? Кандай кем акыл бол? Кандай кем чонтой? Сахабалар таң калды. Пайгамбар айтты: "Мен атаани дахалал жанна." Ким мага баш ийсе, демек ал бейишке кирди. Ким мага баш ийсе, демек ал бейишке кирди дей бер.
Ал менин сүннөтүм менен жашап атат. Менин сүннөтүмдү тирилтип атат. Өнүккөн технологиянын ичинде дагы мунул пайгамбардын сүннөтү деп айта алат. Менин сүннөтүмдү ошолорго даңазалай алат. Wa man asani faqat aba. Kim maga тоң моюндук кылса, эми муну сүннөттөбөй туруп туралы? Мына жерде мында уяттуу кишилер турат. Ошол сүннөт дей албай калуунун өзү уят. Сүннөттү жүзөгө ашыра албай калуунун өзү уят. Сүннөт менен жашай албай калуунун өзү уят. Уяттуу кишилердин алдында эмес, уяттуу кишилер кайра сүннөттүн алдында уялыш керек. Уяттуу деп бизден баягы анча-мынча тизес мына алаканы тизеге таялып рүкүгө барбаган, алаканы жерге төшөлүп саждага барбаган жогорку катмарда иштеген анча-мынча адамдарды биздикилер уяттуу деп айтышат го. Караң. Ваман асани. Ким мага тоң моюндук кылса, демек ал бейишке кирүүдөн баш тартыптыр деп атат. Мынеке. Ошол макул болбогондор ушулар. Макул болбой койгондор, демек ал мага баш ийбеди. Менин сүннөтүмдү сүннөт деп тана алган жок. Деп атат пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Арбад ибн Сария, Аллах мандан разы болсун. Вa'адана Расулуллах yawman ba'da salatil gada maw'izatan baligha. Бул сахаба айтат. Bir günü пайгамбарыбыз таң намазынан, багымдат намазынан кийин бизге кайрылуу жасады, насаат айтты. Maw'izatan baligha. Ушунчалык жеткиликтүү кайрылуу жасады дейсиз. Зарafat minhal uyun. Угуп тургандарыбыздын баарыбыздын көзүбүздөн эрксизден көз жаш ылдый агып атты. Мен ыйлайын деп даярданган жок элем деп атат. Жанымдагы деле ыйлаганга даяр эмес эле, бирок көзүбүздөн жаш кадимкидей ылдый агып атты. Мурдубуз шолоктоп, ваважилат минхал кулуб, жүрөктөр негедир апкарып, оозубузга тыгылгансып ушунчалык кооптонуп турдук. Факала ражул, эмнеге ушундай кооптонуп калдык? Инна хадихи мав'изату муадди'. Бир болсо пайгамбар мунул ушул азыркы пайгамбардын кайрылышы ушул акыркы окшойт. Азыр ушул бүткөндөн кийин пайгамбар бурулуп, бир отоло биздин арабызга экинчи келбей турган деңгээлде кайрылуусу деп ойлоп кеттик. Жүрөктөр элжиреп, демек жөн эле ушул оозго тыгылып калды. Фамада таахада илани я Расулуллах. Фамада туахид илани я Расулуллах. Биз айттык, эй Аллахтын элчиси, дагы эмнелерди айтасыз, айтыңчы деп биз чабалактап жибердик. Я Расулуллах, айтыңчы дагы эмнелер дейсиз деп пайгамбардын айтканын ар бирин жүрөк чөйчөгүбүзгө ушундай батырып аттык. Пайгамбар айтты: "Усикум би тaqwallah was-sam' wat-ta'a wa in umira alaykum 'abdun habashi." Мен силерге Аллахтан коркуп такыба болуп жашооңорду буйруйт элем, насаат кылам. Аллахтан коркула. Бардар бай болуп жашасаң да, кедей жакыр болуп жашасаң да, ден соолугуң болуп кубанычта болсоң да, ооруп онтоп кеселдеп жатсаң дагы, өзүң жеке жалгыз караңгы бөлмөдө болсоң да, же жамаат арасында жүрсөң да, өйдө да, төмөндө да, алыста да, жакында болсоң да, Аллахтан коркун, анткени ал сени көрүп көзөмөлдөп турат. وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي. Başı meyizdey bolған. Эми meyizdey баш жок да. Эми бул баягы сенин деп атат, да, пайгамбар айтып жатат. Биздин ушул назарыбыз айтып жатат. Силердин назарыңарда ал силер үчүн баягы көң кулаткан коңуздун деле теңине албаган бирөө силерге жетекчи болуп калса, ошого да баш ийип кулак салгыла деди. Керек болса ал денеси кара, негир болса дагы баш ийгиле. Башы мейиздей болса дагы. Эми башы мейиздей инсан жок, бул башы мейиздей дегени силердин акыл таразаңарда, көз таразаңарда ал өз силерге жетекчи болмок турсун, силер отурган дасторконго өз отургузбайсыңар. Мында отурганда бирөө келип калса, чыл. Бирөө чакырып туруп той нерсе, унан башкалар отургузгон. Шуну көрсөм эле мен ушул апеттим бузулуп калат. Отургузуң ушул жака. Дейбиз го кебеде. Ошол сиз жек көргөн инсан
Алла буйруп сизге жетекчилик кылып калса деп атат. Ва-сама ва-таа, баш ий, кулак сал. Фа-иннаху ман я'иш минкум бa'ди фасаяра ихтилафан касира. Эмне үчүн айтып атам деди пайгамбар. Анткени менден кийинки доордо жашаганыңар эми этап менен деген. Мындай алмашып баскыч менен көптөгөн карама каршылык жана тескерчиликтерге дуушар болуп жашайт. Ошондой карама каршылык пикир келишпеген учурда фа-алайкум би суннати, менин сүннөтүмдү бекем кармап жашагыла. Угуп туруң, менин сүннөтүмдү деп атат. Караң. Ушундай карама каршылык, тос тополоң, будуңчаң, адам акылы жетпеген, бул жагына тартсаң, бул жагына жетпей, бул жагын басаңдатып коюп ынтымакка келсең, бул жагынан чыгып кетет. Ушундай болуп аткан учурда эмне менен ынтымакка келесиңер десе пайгамбар айтты. Фа-алайкум би суннати, менин сүннөтүмдү кармагыла, ынтымак болот деди. Аллаху акбар. Кагылайындар, пайгамбар сүннөтү менен жашай берейли, айнайындар. Пайгамбар сүннөтү эч качан эскирбейт. Доор канчалык алмашып, техника жана технология канчалык пикке чыкпасын, пайгамбардын сүннөтүнөн алда канча төмөн турат. Фа-алайкум би суннати, менин сүннөтүмдү бекем кармагыла. Ва суннатул халафаил махдийин ар-рашидин, менден кийинки 4 халифанын сүннөтүн, Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, ушулардын сүннөтүн дагы алардын айткан сөзү менен жашоосун өз жашооңорго киргизип жашагыла. Тамассаку биха, бекем кармагыла. Кантип десе, бир адам бир аңгекке түшүп кетип бартат. Ылдыйында момундай болгон шиштер бар. Түшүп кетсе өлүп калат сайылып. Ошондо үстүнөн узатылган шыргыйды же болбосо бир арканды ушунчалык бекем кармайт, муну алаканы эти сыйрылып, мундай болуп калса дагы баары кармайт, анткени кутулуп чыгыш керек. Жаңжалдан, фитнадан, тос тополоң будуң чаңдан менин сүннөтүмдү дал ошондой бекем карма. Ва'ду алайхи бин наважиз, азуу тишиң менен ушунчалык катуу тиштен, менин сүннөтүмдү азуу тишиң менен катуу тиштен. Сиз тарап менен тигилер тарап футбол ойноп атат же бокс. Ва өзүңүз тарапка болуша берип, тиштене берип, жагы ооруп калат го. Бир тепсе, жакшы болду деп жагың ачылат. Сен тарапка келип калса, ушу тиштене берип, мына оң жагың ооруп калат кээде. Ошол өзүң тарапка канчалык берилип тиштенген сыяктуу деп атат. Менин сүннөтүмдү өзүңдүн тарабың катары тиштен деп атат. Эмнеге азуун айтты? Анткени инсан өтө бекем нерсени азуу тишине салып туруп, анан тиштеп сындырат экен. Дал ошол сыяктуу тамакты дагы азуу тиш менен чайнайт, этти дагы, сөөктү дагы. Сүннөтүмдү азуу тиш менен тиштен дегени бекем карма, азуу тиш кандай бекем кармагандай тиштегендей. Ва якум ва мухтасатул умур, жаңыдан пайда болгон иштерге көңүл бура бербе. Мулардан абайлагыла. Анткени фа инна кулла мухтасатин бид'a, жаңыдан пайда болгон иштердин көпчүлүгү булар бид'ат болуп, анан бардык көпчүлүк бид'аттар бул адамды азгыра турган, сүннөттөн алагды кылып, Аллахтан алыс кылып, пайгамбардан ырактатып, анан өзү жашап жаткан өлкөнүн падышасына дагы каяш айтып, анан өзү менен замандаш болуп жашап жаткан алымдарды, устаздарды келе-келеп жашаганга чакырып кое турган эң жаман бид'ат иштер пайда болот. Андыктан ушулардан этият болгула деди. Демек, жашообузда Аллахка жана анын элчисине, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, дүниөлүк ишибизге жетекчилик кылган, ахиреттик ишибизге көрсөтмө берген устаздарга баш ийүү бул накта динибиздеги бирден бир буйрулган мыкты буйрук иш. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Сөзүмдүн аягында атайын бир кыстарып кетчү сөз бар. Айтып кетейин муну. Биз башка сабактарыбызга да айтканбыз. Кагылайын жамаат, мына бул азыркы ушул сабактан да бир тыянак чыгарсак болот. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымак болуп, бир адамдын аркасынан Аллаху акбар десе ээрчип намаз окуп аткан эң мыкты ынтымак элбиз, жамаатбыз. Ар кандай интернет айдыңындагы болуп жаткан чакырыктарга баш ийип ынтымак ыдырап кетпесин.
Азыр эми аалам олку солку болуп турган мезгилде жакынкы кошуна өлкөлөрдө, Ирактагы кошуна өлкөлөрдө эмне болуп атат билип атасыздар. Ошондой бир экстремисттик, террористтик бир чакырыктар болуп калса, телефондон, WhatsApp'тан жана башка нерселерден дароо кирип, аны бөлүшкөнгө шашпастан этият болуп, аны өчүргөнгө жана акылды токтотуп, андан алыстаганга аракет кылалы. Дагы бир нерсе, азыр ушул сиз муну уттуңуз, андыктан сиз муну сизге салып жиберишибиз үчүн өтө чоң байгесизге телевизор утуп атасыз, же муздаткыч утуп атасыз деп сизге атайын телефондон чалып, кулак кесерлер ошентип алдап атыптыр. Ушундайларга алданып калбоо үчүн өзүңүз дагы үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Bir aldangан экинчи жолу алданбайт. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ла юлдагул муъмин мин жухрин вахидин марратайн, момун мусулман бир салган тешикке сөөмөйүн экинчи жолу салбайт. Анткени биринчи салганда чаян чыккан, ал ошол эмес, дагы ошого окшогон тешиктердин бирөөсүнө дагы эми сөөмөйүн салбайт деген да. Алданбайт деген. Эми арабызда көп эле ошентип алданып жүргөндөр бар. Мен да уктум, аябай күлдүм. Күлкүлүү нерселер да болот экен. Андыктан ошондой алдамчыларга дагы бир илинип калбайлылардын тузагына. Эң негизгиси биз фарз менен суннаны айырмалап билген эң мыкты элбиз. Баягындай террористтик, экстремисттик чакырыктарга эч качан баш ийбейбиз. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.